Сузак районунда жансыз денеси табылган 9 жаштагы Сумая Хасилжанованын сөөгү жерге берилди. Сумаяны акыркы сапарга узатуу зыйнатына 1000ден көп адам катышты. Анын сөөгү Сузак айылынын Кайрагач мазарына коюлду. Кечээ жансыз денеси табылган Сумая Хасилжанованын өлүмү боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Бул тууралуу Жалал Абад ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. 27 ноябрь күнү саат 5тер чамасында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө балык уулап жүргөн Сузак районунун тургуну 67-жылы туулган жаран телефон чалып, Арал айылы аркылуу агып өткөн Көгарт дарыясынын жээгинде жаш кыздын жансыз денеси жаткандыгын кабарлаган. Ошондой эле жансыз дене дайынсыз болуп изделип жаткан Хасилжанова Сумая экендиги аныкталган. Текшерүү иштеринен кийин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киши өлтүрүү беренеси менен каттоого алынып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда тергөө кызматы тарабынан ар кандай божомолдордон турган иш мерчемдер иштелип чыгып, кылмыштын бетин ачуу максатында ыкчам аракеттер жүргүзүлүп жатат деп билдирет басма сөз кызматы.